Текшерүү жат жазуусу. Бишкек шаары. Балдар, демек биз бүгүнкү сабакта жат жазуу жазабыз. Күнүмкү кыргыз тили сабагында жазып жүргөн дептериңерди алып, бүгүнкү күндү жазып, андан соң жат жазуу деп жазасыңар дагы, жат жазуунун темасын жазасыңар. Бишкек шаары. Ал эми силер бул экранда көрүп турган сөздөр биздин текстте кездешүүчү, жазылышы бир аз татаалыраак келген сөздөр. Бул сөздөрдүн жазылышын силер эсиңерге сактап алышыңар керек. Балдар, алгач ирет текст менен таанышып алалы. Мен текстти башынан аягына чейин окуп берем, силер угуп турасыңар. Экинчи жолкусунда окуганда жайыраак окуп берем, тыныш белгилерге келгенде тынып окуйм. Сүйлөм абзац менен башталат дегенде сүйлөмдүн сол жагынан бир аз кемтик калтырып жазып баштайбыз. Сүйлөм башталды дегенде баш тамга менен жазабыз. Сүйлөм бүттү дегенде аягына чекит коебуз. Энчилүү аттар кездешкенде баш тамга менен жазабыз. Созулма тыбыштар келгенде созуп окуйм. Анда эмесе балдар, текстке кулак салгыла. Бишкек шаары. Бишкек Кыргызстандын борбору. Ал 1925 жылы негизделгенден бери алгач Пишпек, андан кийин Фрунзе, азыр болсо Бишкек деп аталат. Борбор шаардын курулушунун алгачкы жылдарында камыш жабылган жапыс үйлөр, таш төшөлгөн же баткактуу көчөлөр болор эле. Бара-бара жыл өткөн сайын жаңы имараттар салынып, көчөлөр, проспекттерге оңдолуп, сейил бактар, аллеялар курулуп, шаар көркүнө чыга баштады. 80-90 жылдардын аралыгында шаарда борбордук аянт, өкмөт үйү, окуу жайлары, жеңиш аянты сыяктуу маанилүү курулуштар болуп, шаар таанылгыс болуп өзгөрдү. Бийик кабаттуу үйлөр, кенен көчөлөр, проспектилер, чоң аянттар, тарыхый эстеликтер, соода борборлору, мектептер, окуу жайлары салынып, эл үчүн кызмат кылууда. Текст бүттү, балдар. Биздин текст 96 сөздөн турат. Демек, балдар, бул текстти жазуу силер үчүн оңой эле болот деп эсептейм. Эмесе мен текстти экинчи жолу окуп берем. Экинчи жолу окуганда жайыраак окуйм. Созулма үндүлөргө келгенде созуп окуйм. Тыныш белгилерге келгенде бир аз тынып окуйм. Анда, балдар, кулак салгыла. Бишкек шаары. Бишкек Кыргызстандын борбору. Ал 1925 жылы негизделгенден бери алгач Пишпек, андан кийин Фрунзе, азыр Бишкек деп аталат. Борбор шаардын курулушунун алгачкы жылдарында камыш жабылган жапыс үйлөр, таш төшөлгөн же баткактуу көчөлөр болор эле. Бара-бара жыл өткөн сайын жаңы имараттар салынып, көчөлөр, проспекттер оңдолуп, сейил бактар, аллеялар курулуп, шаар көркүнө чыга баштады. 80-90 жылдардын аралыгында шаар борбордук аянт, өкмөт үйү, окуу жайлары, жеңиш аянты сыяктуу маанилүү курулуштар болуп, шаар таанылгыс болуп өзгөрдү.
Бийик кабаттуу үйлөр, кенен көчөлөр, проспектилер, чоң аянттар, тарыхый эстеликтер, соода борборлору, мектептер, окуу жайлары салынып, эл үчүн кызмат кылууда. Текст бүттү балдар. Анда эмесе жат жазуубузду жазып баштайбыз. Тема Бишкек шаары. Сүйлөм абзац менен башталат балдар. Энчилүү аттарга көңүл бургула. Бишкек Кыргызстандын борбору. Сүйлөм бүттү. Ал 1925 жылы негизделгенден бери алгач Бишкек, андан кийин Фрунзе. Азыр Бишкек деп аталат. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм абзац менен башталат. Борбор шаардын курулушунун алгачкы жылдарында камыш жабылган жапыс үйлөр, таш төшөлгөн же баткактуу көчөлөр болор эле. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм башталды. Бара-бара жыл өткөн сайын жаңы имараттар салынып, көчөлөр, проспекттер оңдолуп, сейил бактар, аллеялар курулуп, шаар көркүнө чыга баштады. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм башталды. 80-90 жылдардын аралыгында шаар борбордук аянт, өкмөт үйү, окуу жайлары, жеңиш аянты сыяктуу маанилүү курулуштар болуп, шаар таанылгыс болуп өзгөрдү. Сүйлөм бүттү. Бийик кабаттуу үйлөр, кенен көчөлөр, проспектилер, чоң аянттар, тарыхый эстеликтер, соода борборлору, мектептер, окуу жайлары салынып, эл үчүн кызмат кылууда. Текст бүттү балдар. Эмесе текстти башынан баштап, кайрадан орфографиялык жана пунктуациялык каталарыңарга бир сыйра көз жүгүртүп чыккыла.